İlgeri bir kempirдин 3 kızı boluptur. Аларды күндөрдүн биринде карагат терип келүүгө жөнөтөт. Кыздар токойго барып карагат жеп, тиштерин камаганча тойго жежеп, андан кийин үйүнө кайтарда сумкаларын толтуртуп, шагалга төгүп алып, кайра жыйып атып, күн кечтеп келгенин байкабай калышат. Качан гана күн күүгүмдөн кирип калган мезгилде үйүн көздөй жөнөп, жол таппай адашып калышат. Ошол маалда токойдун тээ четинде бир жалгыз үйдү көрүп, ошол тарапты көздөй бет алышат. Жүрүп отуруп, кыздар токойдун ичиндеги шам чырактын жарыгында үлбүлдөгөн үйгө кирип келишет. Ал жерде жалгыз саксайган кемпир отурган. Кемпир аларды көрүп, кыздарды көрүп сүйүнүп кетет дагы: Кыздарым, кайдан келатасыңар? Көптөн бери мындай курсагым тоя элегиле, бүгүн бир курсагым тоет экен" деп сүйүнүп кетет дагы кыздардын чоңун тээ чамгарактын үстүнө чыгып жат. А сен кызым чий менен туурдуктун ортосуна жат. А сен кичинекей экенсиң, кел сени койнума алып, өзүм эле алып жатайын, чачыңдан жыттап, бир курсак тойгузайын деп сүйүнүп, кичинекей кызын койнуна алып жатат да чачынан жыттап, канын соруп жатып уктап калат. Ошол маалда ал кемпирдин жөн эмес экенин байкаган чоң кызы эки жакты байкап көрөт дагы секирин түшүп, өзүнөн кичүү сиңдисин ойготууга аракет кылып, андан ары качууга камынат. Жес кемпирди көрүп, кичинекей кызынын канын соруп жаткан жерине секин тургузат да анын оозуна талпактын жүнүн салып коюп, эң кичүү кызды алып качып жөнөшөт. Ошентип жүрүп олтуруп, кыздар аябай чарчап бир жерге келип эс алып уктап кетишет. Дагы эрте менен көзүн ачса, жес кемпир кыздарды таппай калып, эки жагын алаңдабай издеп жөнөп калат. Ошол маалда кыздар жаңылы уйкудан ойгонуп, токойдун ичинде кайда жол табышын билбей жатканда шуулдаган үн угулат. Аңгыча караса, баягы жес кемпир өздөрүнө жакын келип калганын көрөт. Ошол маалда эмне кылар айласын таппай, кыздар чоң кызы колундагы күскүсүн күзгү сага канча карандым, эми мага тийсинчи жардамың деп ыргытканда, жес кемпирдин алдынан аябагандай чоң суу көл пайда болот дагы жес кемпир андан өтө албай калат. Кыздар көлдүн аркы жагында, жес кемпир көлдүн берки жагында калып кетет. Ошентип кыздар кутулдук деп жүрүп отуруп, дагы чарчап аябай уктап кетишет. Бир маалда көзүн ачып ойгонсо, баягындай үн чыгып, кайра дагы шуулдаган табыштар угулат. Көзүн ачып эле туруп караса, баягы жес кемпир дагы ат чакырым жерге жетип калган болот. Ошондо кичинекей кыз колундагы тарагын ыргытып, жардамга дегенде, тарак токойго айланат. Жес кемпир ал токойдон адашып таба албай, кыздарды таппай калат. Ошентип кыздар дагы жүрүп отуруп, токойдон бир алыстап чыгып кетишет. Уктап кетишип талыккан кыздар ойгонсо, баягы жес кемпир дагы келе жатканын көрөт. Ошол маалда кыздардын эң кичүүсү колундагы ийнесин ийне мийип кет, жер түбүнө кирип кет деп ыргытканда чоң кудук пайда болот. Кыздар андан качып баратканда жес кемпир чуркап келип кудукка кирип кетет. Андан ары кыздар үйүн көздөй жүрүп олтуруп, өздөрүнүн үйүнө келип калганын көрөт дагы. Мугалим ким? Ал безүңдүү адамбы? Кантип алар өзгөртүшөт заманды? Ал улуу жан адамдардын адамы, жакшылыкка арашталат кадамы. Ата журтка күнү түнү кам жейби? Айт жаның тамак ичип нан жейби? Отурганда кошо сүйлөп сабакты, окуучуну ойлоп ичет тамакты. Кеч киргиче мектебинен чыкпайбы? Айт жаның үйгө барса уктайбы? Сабак калса капчыгына күч келет, уктаса да окуучуну түш көрөт. Мугалим ким? Каткыра бүкүлөбү? Элге окшоп аш тойлордо жүрөбү?
Күлгөнүнөн ой басканы көбүрөөк, аш тойлордо анда санда көрүнөт. Чарчабайбы ызы чуудан баладан. Үйгө барып иш кылабы ал адам, мектепти да үйдү дагы ардактайт. Мекен жугу аны эч качан чарчатпайт. Элеңдөнүп эс алганды болжойбу, компьютерден оюндарын ойнойбу, андай кылса сабак калат, иш калат, андан көрө план жасап тытмалап. Анан эмне, башкалардан кем беле, баары алып байып кетпейт эмнеге? Коррупцияны, жемкорлукту жек көрөт, таза иштеп, таза жашоо өткөрөт. Капчыгында айтчы канча теңге бар, чөнтөгү көп, сумкесинде эмне бар? Анда болбойт акча сүймөй адаттар, сумкесинде бор, калемсап, барак бар.